синдром отличника эмеспи бул нерсе? Түнкү жашоону көбүрөөк жакшы көрөт деген имиш угам да. Клубтарда көп жүрөт деген. Ырчылардын аялдары күйөөлөрүн сиз менен кошкондон кооптонуп турушат экен да. Бузуп салат экен. Сиз кыз жандуу дешет, канчалык деңгээлде ушул чындык анан Айда жеңем көбүрөөк кызганат деп айтат. Не бир калп айтайыңыздар. Жок. Калп айткым келбейт. Өзүнүн на самом деле баягы жан дүйнөсү. Мен азыр кыз жөнүндө айткан жокмун, негизи адам жөнүндө айтып атам да. Неге? Актан да банкрот болдум. Ол актан да банкрот болдум. Хочешь заработать миллион, выгляди на 2 деп айтылат да. Бул футболкага билесизби? Бир жагы эле бир 7-8 жыл болду го дейм. Капризный көрүнөсүз да. Оңой менен сизге эч нерсе жакпайт. Биринчиден, сулуу адамдарды баарыбыз эле жакшы көрөбүз. Эң жакшы 3 комментарийге менден бир жакшы 3 приз болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? YouTube каналымда маегимди улантам жана шоу-бизнес, маданият чөйрөсүндөгү адамдардын жан дүйнөсүн, бейнесин, сырларын ачууга аракет кылам. Бүгүн дагы мен сырттан көрүп жүргөн бир образ, бирок жан дүйнөсүн ача келсең таптакыр башка образ чыгат эмеспи? Анын сыңары бүгүнкү мейманым ырчы Самат Дөлөтбаков. Саламатсызбы, Самат мырза? Саламатчылык. Эфирибизге кош келиңиз. Рахмат. Жакында эле кичи уулуңуз төрөлдү. Ооба. Дагы бир жолу ата болдуңуз. Рахмат. Анан 3 баланы 3 башка сүйөт бекенсиң же үчөөнү бирдей сүйөт бекенсиң? Аталык деген кандай сезим болот экен? Башкача сөзүн билбейм мен. Кызга ата башкача мамилебиз бар. Балдарыбыз менен башкача мамилебиз бар. Эми кичинекейим азыр ал эчтеке билбегендиктен мен көп бага жолобойм. Эмнеге мындай таттуу болуп, кичүүсүнө эзилип, үйрүлүп түшпөйсүзбү? Өтө эзилип атам, бирок өзүнүн баягы нерсем эми түндө келгенде ал уктап атса эзилем. Турганда бир 5 мүнөт эзилип коем, андан кийин уже көп көрүшпөйбүз да. Бирок азыр көбүнчө чын айтсам, убактымды ошол уулума, ортоңку уулума азыр ар кандай кружокторго барат, ошого бир көңүл буруп атам. Азыр наоборот, атасын сагынып турган кези, мен жанымда жүрсө экен, мен алып барса экен деп көз сүйлөшүп, мисалы машинада кетип баратканда диалогторубуз болот. Ошолор мага көбүрөөк кызыктуураак болуп атат. Буюрса, кичи уулум да чоңоюп калса, мына акыл эсине келип калгандан кийин ага дагы албетте көп убакыт бөлөбүз. Бирок азырынча апасы карасын. Ошондой Азыр менен бе? кичинекей баягы наристеде азыр базовый эле инстинкттер керек. Ич керек, тамагын ич керек, көтүн таза болуш керек. Анан баягы уктап атканда баягы кандай десем бир эми жакшы бир чөйрөдө укташ керек деп коеюнчу, комфорттуу укташ керек. Ошол эле. Это базовый инстинкттер. Аны болсо, собственно эле апасы кылып болуш керек деп ойлойм, мен жок эле. Мындай боюнда бардачы, аталар аябай балдары менен сүйлөшүп, түйүлдүк кезден эле да аракет кылып ушинтишет го. Сизде ошондой болдубу? Албетте, бирок 3 башка болду. Мисалы, эң башында, эң биринчи мен 24 жашымда ата болдум. Анда албетте өзүң да жаш баласың. Анча көп көңүл бурган эмесмин. Кийинки уулум төрөлгөндө көбүрөөк, азыр болсо андан көп. Бая дегеним барган сайын эволюция болуп, сезимдериң эми огонот экен. Бул да жакшы нерсе да. Орустардын жакшы бир сөзү бар го, только дурак не меняет свое мнение дегенчи. Андыктан ар дайым сен күнүгө ошол ситуацияга жараша сен да өзгөрөт экенсиң. Эми вроде как апасы разы. Сизди мына байкап турсам, мындай ишкерсиз, анан ырчысыз, дагы өзүңүздүн журналдарыңыз чыгып жүрдү, редактор катары, журналдын ээси катары да жүрдүңүз, журналист эле болуп калдыңыз да. Анан кайсынысы көкүрөгүңүзгө көбүрөөк жатат экен? Ар бирөөнүн өзүнүн жүрөгүмдө орду бар. Чын айтсам, ошол редактура жагы, журналистика жагы да мага өтө жакын. Ошон үчүн сиздин кесибиңизди, сиз кылып аткан нерсеңизди мен өтө баалайм. Андан тышкары бул, потому что баягы биз журналисттер болобу, блогерлер болобу, бул коомго чоң бир пайда берет болуш керек деп ойлойм. Туура маалымат берсе деген албетте. Андан башка баягы албетте ишкердик чөйрө бул баягы кайра эле үй бүлөлүк, өзүңдүн айлана чөйрөңдөгү жакындарыңдын
бир жакшы жашоосу үчүн кылынган нерсе. Не дедиңиз, ырчылык болсо, бул болсо өзүңдүн жеке кызыкчылыгың болуш керек, наверное, скорее всего. Менин баягы амбицияларым, кез-кезде чыгармачыл адам болгондон кийин кез-кезде ырчыларды көрүп, эмнеге биз деле бир жаңылык кылбайлыкпы, жаңы бир ырдабайлыкпы деп, бир айына бир 2 саат бөлүп ырдап атам. Эми көбүнчө каверлер. Эми бул өтө жеңил нерсе. Азыркыда бир көп деле убакыт талап кылбайт. 1 саат талап кылат примерно. Ошондо эле программистсиз, Ооба, ал сизди мыкты программист катары университет окуп жүргөндө билчү элем да, азыр эмне ал жагыңыз калып калды. Ошону айтканыңыз үчүн рахмат. Мен өзүм унутуп коюптурмун, чын айтсам. Ооба, Кыргыз түрк лицейин бүтүргөндө 2 жыл подряд ошо программистика жагында жаатында олимпиадаларга катышкам. Анан Токмок лицейинде, шаарда, анан областта 1-чи орунду алгам, 10-11 класста. Анан эми албетте ал убактагы программистика башка болгон, азыркы программистика таптакыр башка. Бирок ошол билим бүгүнкүгө чейин баягы өзүнүн пайдасын тийип келет, берип келет. Анын баягы программистиканын, айтинин бир логикасын түшүнүп алсаң жетиштүү да. Анан эми албетте азыр болсо интерестер башка. Эми негизи азыр болсо өзүң жазабай, эми программистикадан өтө бир ал деле чыгармачылык. Отуруп алып созидать этесиң, бир продукт чыгарасың. Эми ал жерде эң баалуу нерсе бул идея. Негизи программист дегенде чындай көз айнек кийген, боякка чейин топчуланган башкача адамдарды эмнегедир элестетип мээбизге бир образ түзүлүп калыптыр да. А сизде мындай заманбап, стилдүү болгонуңуз, саркеч болгонуңуз программист дегенге бир аз жатпай атат да. Негизи эле ушул саркечтигиңиз жөнүндө сурагым келет да. Эми баягы жакшы бир өзүмө бир лозунг таап алгам да. Лозунгдун аты мындай. Орусча айтайын. Если ты хочешь заработать миллион, выгляди на 2 деп айтылат да. Анан негизи выгляди на 2. Анан бул баягы өзүң негизи адам баласы эртең менен турганда, жашнакай баягы чайканып алып, душун алып, гигиенасын карап, жакшы баягы таза, үтүктөлгөн, бырыш эмес, таза кийимин кийип, анан ошол мотивация менен эшикке чыкса, көп жумуштар бүтөт экен да. Баягы өзүң дагы сен биринчиден өзүңдүн багана десем, өзүң ишендирип артып эткенде, өзүң жагасың 2. Анан башкаларга албетте да жагасың. Ошон үчүн мотивацияң өзүңө көбөйөт да. Анан күндө ошол мамилеме, мисалы машинаң таза болсо, анда дагы көп жерге баргың келет. Понимаете? Мисалы өзүңүз деле байкасаңыз, түшкө жакын турдуң бир аз душуңду албай чыгып алдың, эски кийимди кийип алып чыгып, анан машинаңда кирип алып антиминтип көп деле иш кылгың келбейт да, мындай өзүң эле карап, өзүң менен өзүң ыраазы болбой эле баягы кандай десем, ошол күнүң азыраак берекелүү болуп калат да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо адам баласы өзүнөн баштап ошол жактан келатат окшойт негизи. Бирок саркечтик деле эмес, мисалы бул футболкага билесизби, бир жагы эле бир 7-8 жыл болду го дейм. Ошон үчүн кандай десем, өзүнүн бир ар бир табити менен болсо дейм го. Ар бир нерсе кийим гана эмес, бүт нерсенин баары табити менен болсо, ошондо ошол адамдын жашоосу ошол бааз балансированный болуп калыш керек деп ойлоп атам. Менин оюмча ошондой. Кычырап жүрүү, өзүңдү кароо, өзүңдү сүйүү, бул ийгиликтин жарым жолу деңизчи. Ошон туптура айтасыз. Эми ийгиликтин жарымыбы, 30%, 15%, эми ар бир адамдын өзүнүн ошол шкалалары болот да. Бирок бул сөзсүз түрдө керек. Байкасаңыздар, негизи ийгиликтүү адамдардын көбү эле мындай келбетине кам көрбөгөн ийгиликтүү адамды көрө элекмин мен, чын айтсамчы. Ар бир адам, ийгиликтүү адам өзүнүн үй бүлөсү жашнакай. Мисалы, эгер эркек бизнесмен ийгиликтүү киши болсо, анда үй бүлөсү, аялы таптакыр сулуу болот, балдары ошондой болот, баары адептүү болот, сүйлөгөндөрү сонун болот. Көргөн ар бирөөнүн тарбиясы болот. Балдары эң тарбиялуу адамдар болот да ошондо. То есть бүт жагынан топ келишкен. Кийингендери билбейм, бүт жагынан бул билинет го. Ошон үчүн баягы ошол эгерде ошол ар тараптуулук жактан сен ортодон өйдө бийирээк болсоң, менин оюмча уже ийгилик деген. То есть баягы по-любому ийгиликке жетишесиң да. Анан эми таптакыр эле үйдө жатып алып, элди критикалап, пиводан ичип коюп, телевизорду көрүп коюп жатсаң, эми албетте ал ийгилигиң бара-бара жок болот. Эмне үчүн дегенде бул дагы бир чоң жумуш талап кылат, өзүңүздөр билесиздер. Эми ийгиликти да караш үчүн бул чоң каражат керек. Баягы кандай десем, ийгиликти караш үчүн эмес, ошол бир определенный бир деңгээлге жетесиң да. Жеткенде баары жакшы, балдарың жакшы мектептерге барып атат,
жумуштарың жакшы болуп атат, сотрудниктериң бар, зарплаталарын беришиң керек. Ошону ар дайым кармап туруш керек да. Ошол мисалы как минимум ошол деңгээлде. Ал деңгээлде кармаш үчүн белгилүү бир даражада акча табышың керек. Аны кылыш үчүн албетте күнүгө иштейсиң, азыраак уктайсың дегендей. Бүт баары байланыштуу бул жерде. Ошон үчүн Анан сиздин мындай мүнөзүңүздү мынтип байкап турсам да, бир аз капризный көрүнөсүз да. Оңой менен сизге эч нерсе жакпайт. Улам бир нерсе аябай тим эле кылдаттык менен аябай укмуш өтөсүнө чыкмайынча талап кыла бересиз. Ушуларды байкайм да. Бул мындай кыялыңыз менен башка адамдар менен иштешүү оңой элеби же оорундук жаратабы? жакшыраак экен. Эми биринчиден экөөбүздүн тааныш болгонубузга канча болду уже? Көп. Бери жагы эле бир 17-18 жыл бар да турабы? Эми азбы көппү бири-бирибизди билебиз. Бул сурооңуз дагы өтө мындай мага эме болду да, күтүлбөгөн суроо болду. Эми капризный деген сөздү мен кичине башка бир сөзгө алмаштырат элем. Бул жерде орусча требовательность деп коет. Талап кылат. Талап кылуу, Эми эгерде иште болсо, албетте иште талап кылыш керек деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде ар бир адамдын өзүнүн максаты белгилениш керек да. Мисалы сен сотрудниктин, бухгалтер өзүнүн ишин атага аткарыш керек, кассириң ошондой, билбейм, офис менеджер, директор болуш керек да, офис менеджер өзүнүн жумушун аткарыш керек. Эгерде мен офис менеджер отурса, анан бир встречаны кылып берип кой деп албетте с просьба менен кайрыласың. Анан эгерде ошонусун аткара албаса, демек ал өзүнүн ишин аткара албай атат. Демек, эгерде мен ошону сурасам, бул капризность деген эмес да. Бул болгону ошол баягы өзүнүн жумуштагы ишин кылуу. Анан үйдө мисалы апасынан же өзүнөн деле ошондой талаптарым бар. Мисалы, эгерде мен ошону кылсам, үй бүлөбүздө мисалы апасы деле ошону кылсын, балдарыбыздын талаптарыбыз бар. Мисалы, балам же кызым мисалы бир жайында могуларды кылышың керек, задачалар берип коебуз. Ар бир негизи ар бирибиз өзүбүзгө өзүбүз тапшырма берип, ошолорду аткармайынбы, ошондо гана дисциплина болот экен, ошондо гана өнүгүү болот экен да. Анан жайдары жүрө берсек, анда кандай? Анда биздин жашообуздун максаты же мааниси жөн эле анда коктейль ичип отурмай экен да. Ошол тапшырмалар кылышыбыз керек деп ойлойм да, сөзсүз түрдө. Анан ошол тапшырмалар бергенден кийин эң мындай маңыздуусу менин оюмча ошолорду контролдош керек да. Убактысында кылындыбы, ошол айтылган сөз боюнча кылындыбы же башкача кылындыбы, ошону контролдоо бул ийгиликтин дагы жарымысынан көбү. Потому что туура контролдошуң керек, мониторить этишиң керек ал тапшырмаларды. Ошондо гана цикл воронка бүтөт да. Мисалы, тапшырма берилди, тапшырма аткарылды, ошондо гана бул ошол иш бүтөт. Анан ошондо гана жылыш болот. Эми бул албетте бул модель үй бүлөлүк баягы үй бүлөгө муну колдонсок болобу болбойбу билбейт экенмин. Биздин баягы мен көргөндөр айтсын. Бирок иште ошондой эле кылыш керек го дейм. Мындай синдром отличника эмеспи бул нерсе? Сизде мындай бардыгы четко, бардыгы идеалдуу түгөрөгү тепкилешип туруш керек деген нерсени байкай берем да. Мындай сизди тажатып жибербейби ал эрежелер? Синдром отличника туура айтасыз, бар. Синдром отличника деп коет, педантизм деп коет мунучу. Педант деген адамдар өтө ошол сиз айтмакчы ар бир нерсенин баягы өзүнүн ордунда, өзүнүн орду менен кандай баягы табиятта же баягы болгонунда кандай болсо ошондой болуш керек деген кылганга аракет кылат да. Ал адамдарда ар бир нерсе өзүнүн ордунда турат. Эми мындай карап көрсөң, ооба, бирок мен чын айтсам, досторумдун арасында менден дагы өтө аша чаап мындай 100 эсе педанттарды көргөм да. Ошолорду мен көп сурайм, сен чересчур педантсың депчи. Чересчур анын баарын контролдоого кандай сен энергияң кетип атат, канчалык убактың кетет. Алар бир чоң иштерди кылышат да, ал жигиттер. Мисалы, мен таң калам, бирок иш кылса өтө сапаттуу кылышат. Ошолор менен иштешким келет, ошолордон ошол саткан нерсесин алгым келет. Менин оюмча менде ал нерсе бар, бирок бир белгилүү бир деңгээлде болуш керек деп ойлоп атам. Анан кез-кезде өзүмдү бош кое берип жиберем. Мисалы, отпускайсызбы? Ладно, ошо болсо болот депчи, бирок кез-кезде наоборот аябай катуу тырышып алам да, принципиалдуу түрдө ошону до конца аябай эле баягы кичинекей эле бир маселе болушу мүмкүн, бирок ошону бүтүрмөйүнчө кылбайсың деп. Ал да туура эмес нерсе. Негизи ошону бир баягы ар бир нерсенин өзүнүн приоритетин ойлоп баягы сиз билет болушуңуз керек. Мисалы, эмне деп койчу ошол методдун аты? Жөн эле квадратты аласың, 4 бөлүккө бөлөсүң дагы. Эң үстүндө мисалы самый важный, самый срочный дела,
сол жагында болсо менее важные, но срочные дела, оң жагында, ылдый жагында болсо самые срочные, не важные дела, анан не срочные, не важные дела деген бар. Анан ошого жараша карайсың. Самый важный срочный дел өзүң кыласың, бул экөөнү ойлоносуң, бирөөгө берсең делегировать этсең болот, же болбойт, же өзүң аткарсаң болот. А эң акыркысын болсо ылдый жагындагыны вообще өзүң кылбашың керек негизи. Башка бирөө делегировать этишиң керек да. Мисалы офис менеджериң болобу, помощниң болобу, башка бирөө болобу. Үй бүлөдө деле ошондо. Ошон үчүн ар бир нерсени ошондой берсең категорияга, мен оюмча ошондо гана баягы туура болот болуш керек деп ойлойм. Туура жана бат эффективдүү болот болуш керек деп ойлойм. Андыктан сиздин сурооңузга жооп бергенде, ооба, кээ бир маселелерде айтмакчы ошо синдром бар. Кээ бир маселелерде тилекке каршы бар, бирок аларды жоготуш керек. Азыркы тапта бир эмес, эки кафе ачып, аябай иштетип атыптырсыз да. Анан өткөндө сүйлөшүп атканда айттыңыз эле, мындан 10 жыл мурун банкрот болуп, экинчи ачпайм деген, бирок ат баспайм деген жер миң басат экен деген сыяктуу сөз болду эле да. Анан кайра ушул бизнеске кирүүгө эмне түрткү болду? Кыйын болбой элеби азыр? Ушул коронавирус учурунда өзгөчө. Кыйын эми негизи оңой оокат жок экен да. Бирок оокаттын оңой болгону негизи даже тыйын тыпырда деле оңой пара, оңой акча бул берекелүү болбойт. Жана анын, скорее всего, баягы происхождениясы адал эмес да. Ошон үчүн бизнесте болсун, ишкерликте болсун, негизи ар бир нерсенин өзүнүн бир определенный бир стадиясына өтүш керек деп ойлойм. Эволюциясы болуш керек да. Эң башында кыйналышың керек, албетте. Эми кыйналганда дагы в меру. Баягы сиз туруп айтасыз, 10 жыл мурун ошол бир кафе ачып, аябай катуу банкрот болгом. Бирок ал жердин эң чоң проблемасы, мен ал жерде параллельно башка жерде иштеп, анан кафени иштеткенге аракет кылганда бул туура эмес нерсе экен. Бир жакта энергияң бир жакта болуш керек бекен? Өзүң болушуң керек да, минимум бир жарым күн ошол жерде, жарым күн болуп карап контролдошуң керек. Кийин системаң отургандан кийин же управляющий, же администраторуң өтө жакын адам, сен менен баягы боордош саналаш болуп, сенин баягы максаттарың бир болсо, ошондо гана иштетип кетиш мүмкүн. А так өзүң болушуң керек экен да ал жерде, потому что көп нюанстар бар. Анан азырынча эми ал убакта мен ачып атканда 26 жаштамда экенмин. Азыр болсо 10 жыл өтүп кетиптир. Бир аз багана десем опыт да чоңойду. Эми биз өзгөрөт экенбиз. Азыр Кудайга шүгүр баары жакшы. Эми албетте коронавирус болобу, пандемия болобу, азыркы учур негизи өзүнүн түрткүсүн берип атат, өзүнүн минустары көп. Бирок Кудайга шүгүр иштеп атабыз. Өзүңүздөр мына конок болуп кеттиңиз. Бул болгону башталышы гана. Буюрса алдыда жакшы иштер гана деп ойлойм. Бул проекттерге негизи чын айтсам мен мындай, кандай десем, дополнительный доп проект катары эле карайм да, потому что бул проекттер мындай өзүнүн, кандай десем, адам мен кыргыз элиме же Бишкегиме чоң деле баалуулук алып келбейт да. А именно мындай баалуулук алып келе турган проекттер менен алектенгим келет. Мисалы ошол эле журнал One Magazine кыйла баалуулугун алып келген, өзүнүн пайдасын тийгизген да. Эмне үчүн дегенде, биз 10 жылда 700гө жакын адамдан интервью алганбыз. Көптөгөн журналисттерди өстүргөнбүз. Ошол жаатта, ошол печатный продукцияда бир деңгээлге алып келгенбиз да. То есть биз даже 2015 жылы ВАРП деп коет, Всемирная ассоциация русскоязычной прессы. Ошондо Медведев өзү бизге баягы грамотасын берип, Кыргызстандын эң жакшы изданиясы деп берген да. То есть отметкасын кылган. Ошол сыяктуу нерселер, мисалы, бул эми СМИ өзүңүздөр билесиздер, бул өтө чоң бир мааниси бар да. Бул ичкана буларга караганда менин көзүмдө көп баалуулугу бар. Баалуулугу аябай өтө бийик. Мисалы, ошол ырчылык болсун, чыгармачылык болсун, албетте, мисалы, көрүп аткан же угуп аткан адамга бир терең бир маалымат, же пайдалуу маалымат бербейт. Бирок сен стрессте отурасыңбы же мындай ойлонуп отурган убакта сени просто ошол бир башка бир ойго алып кетиши мүмкүн да. То есть он может тебя развлечь, отвлечь деп коеюнчу. Ошондой бир кичинекей бир анын эмеси бар. Рекламный паузаңыз туруп Сыяктуу. Ошон үчүн анын дагы бир кичинекей да болсо дагы беркилерге караганда дагы кичине баалуулугу бар да, могу чыгармачылыктын дагычы. А беркилер болсо базовый вещтер. Бул деген тамактануу, бул кофе ичүү, бул бизде Бишкекте агалар аябай гана көп. Андыктан ошондой эле дагы билим жаатына салым кошом деп аябай аракет кылганыңызды билем да. Биз экөөбүз англис тилинде бир китеп жасаганбыз, өлө сонун болгондо ошол китебиңиз, андан кийин тил үйрөтүү мектебин ачтыңыз. Азыр болсо дагы бир мектеп ачты деп мындай ойлоп атамбы. Туура эле эмиштер угуп атамбы.
туура айтасыз. Сиз менен 2015-16 жылы кызматташканбыз. Украинадан бир франшиза алып келгем. Акылдуу китептер деген франшизасы. Ошол атайын ошо мультимедиалык китептерди алып келгенбиз. Кудайга шүгүр көп 4 айга жакын чыгардык. Сиздин үнүңүз менен, сиздин видеолор менен ал китептер дагы эле бар. 10 миңге жакын, 12 миңге жакын нуска сатылган ошол убакта 3 айда. Андан кийин тилекке каршы ал бизнесте дагы кичине банкрот болдум. Көп китеп, 40 миң китеп чыгарып алгам негизи, чана көбүн сата албай калып. Анан биздин ошол партнерлорубуз ортодон китептер кайып болуп чыгып, жакшы бир суммага ал убакта кирип кеткем. Анан в итоге ошол китептер калып калган. Анан ал баягы ошол убакта ошол на самом деле ошол проектте мен аябай сыймыктанам да, ошол аябай жакшы проект болгон. Анан ошонун артынан жанакы сиз айткан англис тилин үйрөтүү мектебин ачканбыз. 2017 жылдын аягы, 2018 жылдын башында ачылыптыр. Стаффорд деген мектеп болчу. Тилекке каршы ушул жылдын башында жаптым ал мектепти. Эмнеге? Аяктан да банкрот болдум. Ооба, аяктан да банкрот болдум. Эмне үчүн дегенде эми пандемия, бул мектеп, булар деген бул чын айтсам мындай оңой бизнес эмес да. Булар негизи образование берүү бул кыйыныраак. Балдарга билим берүү кыйыныраак. Бул жерде дагы биз бул Стаффордтун өзүнүн 4 уникалдуу китебин ойлоп тапканбыз. Ал китептерди 7 ай, 8 айга жакын даярдаганбыз. Фокус группабыз бар болчу. Чыгардык, сонун китептер болгон. Уникалдуу методикасын тапканбыз. Мисалы, биздин сабактарыбыз 1 саат 20 мүнөт. 40 мүнөтүбүз теория болсо, китептерде болсо, китептин мисалы 2 бетинде окуу болсо, 2 бетинде практикасы бар обязательно. Анан китептер 40 мүнөттөн жабылат дагы. Ар бир классыбызда мультимедиябыз бар, то есть жашынакай телевизорлорубуз бар. Ошонун артында видео урокторду алып практиковать этчүбүз да, то есть практикасын алчубуз. Бул аябаганда сонун болгон, балдарга аябай жакчы болгону. Биз иштеп баштагандан кийин канча 8-9 ай только өзүнүн самоокупаемыйсызга чыгып иштеп баштаганда пандемия келип калды. Албетте ата-энелер балдарын жибербей калышты мектептерге. Мектептер туруп калдык, бир аз жабылдык, анан кайра ачылдык. Анан кайра күйрөнө албай жабылып баягы азыр деле мисалы карасаңыздар көп курстарга балдарын мисалы эми коркот да жибергени. Эмне үчүн дегенде өзүңүздөр көрүп атасыздар, ситуация кандай болуп атат. Андыктан эгерде азыр деле ачык болгондо ачып деле калтырмакпыз, бирок ошо 6-7 айда все равно минус болмок экенбиз да. Ошон үчүн баарын карап отуруп канча 2,5 жыл иштедик. 2,5 жылда анан ушу жабууну туура көрдүм. Ал жерге дагы жакшы суммага кирип кеттик, эми бирок ничего. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее дегендей. Ал жаатта дагы бир өзүмө бир практика алдым. Кийин буюрса эгерде бир жакшы бир санаалаш бир партнер таап калсам, бир жакшы мектеп ачабыз деген оюбуз бар. Брендке эле жакшы бир кыйла эле аракет кылдык, акчасын салдык. Бренд Стаффорд деген бренд өзүбүз ойлоп тапканбыз, аябай сонун бренд. Эми жакшы буюрса эми үмүтүм жакшы. Бул деле тажрыйба. Ооба, эми мындай айда же экөөң өлө окшошсуңар да, жеке турмушуңузга кайрылсак. Аябай тим эле куюп койгондой окшошсуңар да, анан сыртыңардан жарнамадагы укмуш үй бүлө көрүнөсүңөр. Ички жагына киргенде деле жарнамадагыдай калдыңар беле? Деп коет экен. Эми тилекке каршы андай эмес экен да. Тилекке каршы үй бүлө бытовуха деп коет экен. Негизи эми ар бир үй бүлөдө эле барыш керек бул нерсе. Биз үйлөнгөнүбүзгө быйыл 14 жыл болот экен. 13 жашта кызым бар. 8-9 жашта уулум бар. Азырында Кудай буйрса да 1 жашта уулум бар. Анан 14 жаштан чын айтсам баштан көп нерсе өттү. Ар кандай ситуациялар болду. Баягы турмуш мындай деп коет, жакшы бир сөз бар. Турмуштун ысык суун көрдүк дегендей да. То есть негизи ал адамга аябай ыраазымын. Мен баягы эми англисче айтмакчы no name болуп жүргөндө, жөн эле студент болуп ырдап жүргөндө ал мага көп ишенип баягы тамашалашып каласыз. Мен сенин перспективаңды көрүп сага тийгем деп айтат да магачы. Перспективдүү жигит болчусуң депчи. Анан албетте баягы азыркы жашта мисалы биз көбүнө комфорттуу бир баягы жаш кыздарга же кыздарга бир комфорттуу адам болуп саналып болушубуз керек да, потому что определенный бир баягы үй алдык, машина алдык, жумуштарыбыз бар дегенде комфорттуу болобуз аларгачы. Бирок ошол убакта жашыраак кезде биздин эч нерсебиз жок. Болгону ошондо келинчектер ыраазымын, ошол сени карап туруп адамдын артынан барат экен да. Ошон үчүн сага ишеним менен барат экен. Видите?
ошон үчүн ал жагынан эми ар кандай ситуациялар болду негизи. 14 жылдан чоң срок экен да. 14 кыш 14 жай деп коеюнчу, анан жай сайын жаз келген сайын маанилер өзгөрөт дегендей. Ошол. Кимиңер көбүрөөк немесиңер? Текеберликсиңер. Кимиңер урушчаксыңар? Эми кандай десем, бул жактан экөөбүз тең чемпионбуз. Ооба, ишин дегенде. Эки башкар башканып калсам дейт. Ошондой, экөөбүз тең эмоционалдуубуз. Экөөбүздө тең лидердик сапаттарыбыз бар. Ал өзүнкүн бербейт, мен өзүмдүкүн бербейм. Албетте көп нерселер диалог менен бүтөт, бирок кез-кезде экөөбүздүн көз караштарыбыз таптакыр башка болуп калышы мүмкүн да. Ошондо кыйла-кыйла ойлонуп, көпкө сүйлөшпөй же урушуп чечебиз да. Ар кандай ситуациялар бул баягы көбүнчө ушу үй бүлөлүк маселелерде мисалы. Ошон үчүн өткөндө эле бир забавный случай болду. Уулубуз мынакей 14 июлда бирге чыгат. Анан туш той беребиз, бербейбиз болуп атып. Ал болсо мен 14-ага каалайт элем, могул ресторанда каалайт элем дейт. Мен болсо ой 14 деген бул 4-күн болуп калат экен, давай же суббота кылалы, же воскресенье кылалы, күндүз кылалы, жок кечинде кылам, кылабыз. Мен көрө жок мындай кылабыз деп экөөбүз ошол менен спор кылып, бир айдан бери чече албай атабыз. Ошол сыяктуу эле да, то есть анын бир өзүнүн бир взгляды бар, менин башкача бир оюм бар дегенден анан экөөбүз ушинтип эми кээ бир нерселерди албетте диалог менен чечкенге аракет кылабыз, бирок принципиалдуу моменттер деле болуп калат. Айдажан карап турсам, ал орус мүнөз да, орусча сүйлөйт. Анан сиздин ата энеңиз кантип кабыл алды? Кабыл алууда кыйынчылык болгон жокпу? Жөнөкөй эле карапайым аял алып бер деген жокпу? Эми менин ата энем албетте карапайым, бирок биз шаарда турушат ата энем. Шаарда эле, шаардыктар эле. Анан өздөрүн биз баягы Токмокто төрөлүп өскөнбүз. Анан биз 2013-жылы иним экөөбүз бияка алып келип алганбыз, Бишкекке, жаныбызга алып келип алганбыз. Анан экөө тең современный, экөө тең баягы жогорку билимдери бар. Эми өтө современный көз карашта да ата энемчи. Анан карапайым деп айта албайм, болгону туура айтасың. Орус мүнөз жагы бар. Эми антейин десең, биз деле орус мүнөз болчубуз. Мисалы, мен деле жашчылык кезде мен деле орус мүнөз болчумун. Кийин аралашып, элге аралашып, баягы туугандар менен көбүрөөк катташып, сүйлөшүп, чоңдор менен көбүрөөк баягы акыл сурап, насаат алгандан кийин гана баягы кыргыз тилин көбүрөөк тереңирээк үйрөнүп дейинчи. Баягы кыргыздын накта культурасын, идеологиясын, менталитетин эми түшүнө баштадым акыркы 10 жылдан бери. Мен деле орус мүнөз, баягы орус садигин бүтүргөм, кыргыз түрк лицейин бүтүргөм. Ал жерде деле биз баягы Токмокто интернационалдуубуз да. Кыргыздар бар, бирок башка улуттар да көп да, аз эмес. Андыктан көбүнчө орусча сүйлөшүп, негизи баягы ойлонгон тилим орус тили болчу, бирок ойлонгон тилиң орус тили болсо, демек ошонун каалайсыңбы, каалабайсыңбы, анын культурасын алат экенсиң да, өзүңөчү культурасын. Ошондо орусчалык болуп калат экенсиң да өзүң деле. Ошон үчүн балким биз Аида экөөбүз башында жакшы тил табышканбыз. Бирок азыр эми ал деле адаптироваться этти. Кудайга шүгүр, кыргызча эми сүйлөбөгөнү бизде негизи социалдык тармакта эң чоң орчундуу проблема. Эмнеге балдарың кыргызча сүйлөбөйт, анан эмнеге аялың кыргызча сүйлөбөйт деп мага көп жазышат да, критикалашат меничи. Эми бул жерде бир нече себеби бар. Биринчи себеби эми албетте Кудайдын буйруусу 3 баягы балдарым дагы, аялым дагы сүйлөйт, бирок бир аз убакыт керек. Анан сүйлөгөндөн өзү уялат. Эмне үчүн дегенде ага баягы кыргыз тили кичине болуп калды да, чет элдик тил болуп калды да, потому что өзү Ташкентте төрөлүп өскөн. Анан ата энеси дагы орусча сүйлөйт. Өзү мененчи. Атасы кыргызча сүйлөйт, бирок апасы мисалы көбүнчө эме кызына каралганда орусча сүйлөп, ошого көндүрүп коюптур да. Мисалы мен неберелерим менен деле орусча сүйлөйт да. Балдарыбыз болсо орус мектебине барып, мен баягы алар дагы мектепте ошол образованияга байланыштуу, ошо айланып чөйрөсүнө байланыштуу орусча алыш болуп калышты. Эми алар дагы мен өзүм аларды көрүп өзүмдөй элестетип атам да. Мен дагы ошо орусча алыш болуп, анан кийин Кудайга шүгүр баягы ошо кыргызчамды дагы өнүктүрүп алгам да. Мен оюмча алар дагы ошондой болуш керек деп ойлоп атам. Акайын журтка кандай күйөө аласыз? Ой, мени өтө эркелетишет, чын айтсам. Аябай эркелетишет. Мени жакшы көрүшөт. Мен да аларды аябай жакшы көрөм. Барганда баягы только жылуу учурашып, мени вообще жумуш кылдыртышпайт. Эркемин деп койсом болот го, бир сөз менен эркемин деп айтсам болот. Анан билбейм, бир жакшы, мен да аларга жакшы мындай өзүмдү жамандыгымды билгизим келбейт да аларга да. Алар дагы ошо эми өз тарабынан мага көп эметпейт. Ошон үчүн бизде бир аябай жакшы сонун мамилебиз бар да кайын журт менен. Атамды ошол кайнатамды аябай жакшы көрөм.
Кудайга шүгүр. Кайненем аябай жакшы апабыз. Балдарым да ошол өзү балдарымдын өскөнүнө чоң эмгеги бар да, чоң салымы бар. Бүгүнкүгө чейин ошол балдарым ошол тиги тайнеме баратыр эми деп көп эме кылышат, барып турушат. Баягы пандемия учурунда үйдө тамак жасаганыңызды көрүп калдым да. Анан ошол учурда эле биринчи жолу тамак жасадыңызбы же дайыма эле үйдө айда жемеге кол кабыш кылып турасызбы? Ошол жагы мен үчүн дагы бир жаңылык болду, чын айтсам. Ошол былтыр эле тамак жасаганды үйрөндүм. Буга чейин ассортиментимде бир яичница бар болчу, ошол жумуртка кууруганды билчүмүн, анан картошка кууруганды билчүмүн. Анан былтыр ошо плов жасаганды үйрөндүм. Гречкадан плов жасаганды үйрөндүм. Эмени үйрөндүм. Дымдаманы үйрөндүм. Анан курдакты үйрөндүм. Мынакей. Ошо 4 эмени мыкты жасаганды үйрөндүм. Анан балдарыма жумада бир жасап берчимин. Азыр тилекке каршы кичине убакыт болбой атат, бирок өзүм баягы жасаганда дагы аябай рахат алуу менен жасап атам да. Мага аябай жагып атат. Өткөндө апалары сүйгө келип коноктосуп атканда апам элине таарынып алыптыр. Ай, дейт, эми бүт эми ошо балама эми тамак жасатып атасыңбы дегенде аябай мындай обидамен айтып атат да. Мен айттым да, мамага көрө, мама, сиз эмне деп ойлоп атасыз? Мени тиги келин балаңыз заставила что ли депчи. Мен өзүм наоборот, өзүм рахат алып, атайын барып продуктылар алып келип, атайын бир 3 саатын бөлүп шашпай, музыкамды коюп алып, эч кимге тигизбей, кызым деле жардам берет. Мисалы, даярдап коймоңулар десең, даярдап коет. Өзүм ошондон рахат алганым үчүн силерге даярдап берип атам, силерди конокко чакырып атам десем, деп ошондо анан отуруп калды да, мындай ыраазы болупчу. А так ойлоптур да, бул айла жогунан тиги аялы жасап алган үчүн бул отуруп алып тиги тамак жасап атат депчи. Эми андай эмес, чын эле баягы өзүң рахат алмайынча сонун экен да көрсө тамак жасаганды. Мындай жакшы эттүү тамактар жасасаң аябай жакшы экен да. Анан дагы кадимкидей баягы илгери жаңы үйлөнгөндө эсимде бар, ошол Аида менен тамак жегенде эле кандай болуптур сурай берчи да. Жакшы болуптурбу деп элечи, анан ой жакшы деле мактап койчумун. Азыр болсо өзүм тамак жасап эметкенде өзүм сурайм да, кандай болуптур ай? Айтып койсуңар, бир мактап койсуңарбы депчи. Алар что, чындап эле бул чоң мотивация берет экен да. Аш жасаган адамгачы. Ошон үчүн мунун дагы бир башкача, таптакыр башкача бир аалымы бар экен да, бул тамак жазуу. Мында башкача бир культурасы бар экен. Эми ар бир нерсенин көп ошол эмеси деп коет, баягы көзгө көрүнбөгөн деталдар бар. Ошону дагы акырын ошол жагына дагы эметтим. Эми мага жагып атат аябай. Сизди мындай түнкү жашоону көбүрөөк жакшы көрөт деген имиш угам да. Клубтарда көп жүрөт деген. Канчалык чындык бар ошондо? Эми чын эле ал эми биз баарыбыз пенде экенбиз да. Анан идеалдуу адамдар жок дегендей. Мен мисалы кандай десем, эми айланып чөйрөбүз, ар бир адамдын өзүнүн айланып чөйрөсү бар. Ар кандай достору бар, тааныштары болот. Анан мен дагы көп сүйлөшөм, досторум көп, тааныштарым көп. Анан мындай өзүм мындай объективдүү карап көргөндө, вроде более-менее мындай эми адекваттуу эле жашоодомун да, мисалы мындай баарын как положено эле аткарам дегендейчи, өзүмдүн баягы логикама жатат да. Бирок ошол жагын ошонун пока айрыла албай койдум да. Ошол бир жумада бир жолу сөзсүз түрдө бир достор менен отуруп, же ошол түнкү клуб болобу, же башка нерсе болобу, ошол жерге барып калып атабыз случайночу. Даже максат койбосоң дагы аягына барып калып атасың, бирок Кудайга шүгүр, акыркы убактары уже андай деле бир потребность болбой калды. Андай деле мисалы мен барбаганыма эми өткөн 2-3 күн мурун эле барып турдум, бирок белгилүү бир себептерден барып калдым. А так ага чейин бир 3-4 жума уже барган жокмун да. То есть деген 4 жума болуп кетти. 3-4 жума, представляете? А так өзүм статистика боюнча 20 жылда жумасына 2 жолу стабильно барчумун. Жумасына ар бир жумада эми бери жагы минимум 1 жолу, а так 2 жолу. Эми кандай десем, мен бир принципим бар. Көп иштеген киши мындай ошончо да эс алыш керек деп коем да. Ошон үчүн. Кулда иште кандай эс ал деген сөз барбы ошондо? Кулда иште кандай эс ал. Бирок анын да өзүнүн негизи адам баласы баягы көп иштегенде, көп ар кандай ойдо болосуң да, выгорает да. То есть санаа болуп, мисалы акыркы убактары буквально кечээ мурда күнү эртеле жатам деп баягы организм требует, көптөн бери жакшы укта албай эртерээк жатып көбүрөөк уктайын деп өзүмө задача койдум элем. Укта албай койдум, 4-5 саат жөн эле жаттым да. Ар кандай санаалар келет. Мен оюмча ошол баягы көп эле адамда ошондо барыш керек да, баягы нерв бар, депрессия, как ар кандай ойлор болот, санаалар болот. Ошолор болбош үчүн, ошол отключка кылыш үчүн кез ошондой бир жерлерге барыш керек болуш керек деп ойлоп атам. Анан кийинки дагы бир имиш, биздин
ырчылардын аялдары күйөөлөрүн сиз менен кошкондон кооптонуп турушат экен да, бузуп салат экен деп турушат экен дегендейчи, ошол жатты. мен бузат экенмин. Емиштерди. Эми эмне деп айтмакчымын, эми биринчиден негизи мен шоу бизнестин өкүлдөрү менен ар дайым субординациядамын да, то есть жакын, ар дайым баягы инилерим бар, байкелерим бар дегенде, бирок биз мындай өтө эң жакын досторум шоу бизнесте эмес да, шоу бизнестен тышкары эң жакын досторум. Анан албетте баягы шоу бизнестин өкүлдөрү менен кез-кезде бир ар кандай мааракелерде көрүшүп калабыз. Чын айтсам, мисалы мен деле шеринем жок шоу бизнестин өкүлдөрү мененчи, элементарно бир шеринем жок да. Бирок ар кандай мааракелерде көрүшүп калганда, эми чөм дальше больше бир жерге отурбайлы дегендей деп калганда, мен өзүм компанейскиймин. Мейли барса баралы деп калышыбыз мүмкүн. Бирок мен ойлойм, баягы бирөөнү бузуп же бирөөнү баягы бирдемкеге заставлять эткенден эми алар жаш балдар эмес да. Эч ким ал жерде баары эле 30-тан ашкан жигиттер. Анан өзүнүн каалоосу жок бир нерсени кылып атабыз дегенден алысмын. Албетте жөн эле баягы кандай десем, жакшынакай отуруп сүйлөшмөй, бири-бирибизге мотивация бербей болду. Ошон үчүн эми айтылган сөз болсо, эми балким алар ушинтип айтып берип атат келинчектерине, бирок эми келинчектер деле ар бирөөнүн өзүнүн акылы өзүндө дегендей өздөрү эле ойлонуп отуш керек деп атам. Дагы бир имиш. Имиштер көп болчу да. Сиз кыз жандуу дешет, канчалык деңгээлде ушул чындык, анан Айда жеңем көбүрөөк кызганат деп айтат да. Кыз жандуу деген кандай ал? Кыз жандуу это бабник деген сөз да. Андагы Сулуу кыздар жакшы көрөт. Эми негизи жок, биринчиден сулуу адамдарды баарыбыз жакшы көрөбүз. Сулуу адамдар бул душасы менен коозбой, эми кандай? Сулуу адамдар ар дайым өзүңө тартат. Сулуу адамдар менен сүйлөшсөң жакшы, приятно да. То есть мисалы сен деле сен өзүң жан дүйнөң сулуу, өзүң да сулуусуң. Жакшы баягы сүйлөшүп отурсаң, аябай баягы кандай десем, приятно. Кыргызча кандай болуп калат? Приятно. Жагымдуу. Анан кыз жагымдуу дедиңби? Кыз жандуу. Кыз жандуу болгонубуз эми эмне бир калп айтайыңыздар. Жок. Калп айткым келбейт. Эми албетте биз пендебиз. Ар кандай ситуациялар болгон. Өзгөчө үй бүлөдө ар кандай ситуациялар болгон. Эми андан мен кандай десем, кыз жандуу, наверное, кыз жандуу дегенден алысмын го дейм, андай эмес. Болгону сиз айтмакчы, ошол эми адамдарды негизи баягы сулуу, келбет сулуулугуна мен чын айтсам азыр өзүм возрастында мага өтө деле маанилүү болбой калды го дейм. Адамды потому что карап өзүнүн на самом деле баягы жан дүйнөсү, мен азыр кыз жөнүндө айткан жокмун, негизи адам жөнүндө айтып атам да. Кандай баягы өзүнүн что он из себя представляет, грубо говоря, да. Жан дүйнөсү кандай, адамгерчилиги кандай? Адамгерчилиги жагынан. Негизи эле өзүм мен коммуникативдүү адаммын. Мен келинчегим деле ошондой. Мисалы ал деле спокойно, мисалы экөөбүз бир жерге кирсек, бир семейный мероприятие болобу же башка нерсе болобу, биз экөөбүз монда бөлүнүп кетебиз да, потому что анын таанышы көп, менин таанышым көп. Же ушул барып баягы учурашып эметмейинче көп убакыт алат да. И мен деле мисалы кызганбайм. Мен деле нормалдуу көрөм, потому что анын жумушу деле ошондой. Мисалы ошо журнал аркылуу ал көп адамдар менен таанышкан. Мен өзүмдүн чөйрөлөрүм аркылуу көп адамдар менен таанышкам. Мисалы менин кызганбайсызбы? Жок, эми кызганам, бирок адекваттуу болуш керек да нерсе. Мисалы чеги менен болуш керек. Сурайсың, каяктан таанышсыңар, кандай? Эгерде баягы жумуш боюнча болсо проблемасы жок, потому что жумуш боюнча мындай случайлар болгон да. Мисалы мен өзүм сатуу бөлүмүндө баягы продажист, маркетолог катары аял затына сделкага эркектер барыш керек экен да. Эркектерге аял заты барыш керек экен. Ошондо сенин баягы сделкаң баягы аягына жетиши, ийгиликтүү болушу баягы кыйла чоңойот экен да. Эмечи вероятность. Мисалы, потому что мен өзүм билем, мен ошол эле журналдын бир рекламасын Coca-Cola'нын директоруна сатам деп, мен жакын байкебиз болчу, түрк байкебиз. Мен 3 жолу көрүшкөм, 3 жолу ресторанда отуруп, экөөбүз бир винодон ичип, аябай сонун отурганбыз, бирок мага сделкасын бербей койгон да. А менде аябай сонун бир блондинка иштечү, бир кыз. Ошону кийин 3-4 сделкага алып барып берсем, 3-4 сделкага алып барып берсем, ошондо ошол байкем, түрк байкем 15 000 теңгенин контрактын подписать этпеди. Дегеним, скорее всего, анын ордуна мен болгондо эле ушинтпекмин да, скорее всего, потому что все равно биз эркек жандар эми ошол эле нерсе баягы сулуу адамды көргөндө кандай башкача бир
мамиле кыласыңбы же жакын келеби же кандай, ошон үчүн давай мейли сделка кыласыңбы деп, сделка кылгың келеби, ошондой да. Ошон үчүн аларды мисалы менин келинчегим жакшы билет. Мисалы эркектер менен барганда, встречаларга барганда мен наоборот айтам, мен барбай эле коеюн, сен бар. Потому что ал сделканы мага караганда сен жакшыраак кыла аласың, даже мен досум болсо деле депчи. И наоборот. Ошон үчүн бул бир тарабы негизи кызгануу сезим болуш керек деп ойлойм, бирок чеги менен болуш керек. Өтө аша чаап кеткендерден мисалы мен аларды чын айтсам түшүнбөйм. Эми кийинки суроом, имиш эмеспи? Жок, имиш эмес. Акчалуу болгондон кийин, курсак тоюп калгандан кийин эркектер эмнегедир экинчи аял алам дей баштайт экен да, чамыныпчы. Сизде ошондой болдубу? Жок. Мен Какап кетmiş. чын айтсам, Şu kakap ketken istemem dedi. Эгерде абаша. мен чын айтсам ошондой эми балким ушул сөзүмдөн кийин көп хейт болушу мүмкүн, бирок мен чын айтсам ошондой адамдарды эркектер түшүнбөйм да. Эми үй бүлө деген бул таптакыр башка нерсе. Сен анда бир гана өзүңдүн аялыңды гана эмес, сен өзүңдүн балдарыңды дагы баягы предательство да, бул лицемерие, предательство деп коет. Ошого бар алып баратасың. Бул бир. Экинчиси, албетте мусулманчылыкта ошондой нерсе бар, бирок ал жерде да көп өзүнүн условиялар бар. Эмнеге кандай кылышың керек, кайсыл кандай аял затын алышың керек дегенден мындай дегенчи, эгерде ошонун баарын жатса кылсаң болот. Албетте келинчегиң ага каршы болуш керек деген нерсе бар. Мен негизи айланып чөйрөмдө ошондой 2, даже 3 аялдуу досторум бар. Тааныштарым бар, досторум бар, бирок мен чын айтсам, эми доспуз да биз. Ал өзүнүн жеке иши, бирок менин оюмду билишет аларчы, что мен каршы болгонумду билишет. Анан Кудайга шүгүр, андан Кудай сактасын, азырынча мынакей 36-37 жашындамын. Бүгүнкү күндө мен 100% каршымын ошондойдон. То есть Кудайга шүгүр, менин аялым 100 аялды замена кылып болуш керек деп ойлоп атам да, бүт жагынан, энергетика жагынан. То есть аны биринчи багып алайын, аны биринчи кылып алайын, анан ойлонуштура ал деп коеюнчу, бирок анын баарын баккандан кийин билбейм, канчага чыгабыз, багалабызбы, багалабайбызбы, 70ке чыгабызбы, андан кийин уже желание деле болбойт депчи. Мен бир Айда эженин постторун окуп калам да, анан окуганда ал айтты эле да, мен кызымды королева, ханыша болушка үйрөтөм. Каалаган канча көйнөк кааласа ошонун баарын сатып беребиз, баардык нерсени кылабыз. Анткени күйөөсүнөн бизге ошо азыркы мамилебизди көрүп, күйөөсүнөн да ошондой нерсени талап кылсын. Эркектен аял талап кылыш керек, мындай муну алып бер, тигини алып бер деш керек деген сыяктуу бир постун окуп калдым да. Анан ошону сурайын дедим эле да. Жеңемди кадимкидей эле ханыша катары багасызбы? Ханыша катары көрөсүзбү? Эми албетте ханыша катары көрөм. Бул бир. Экинчиси, баардыгы кайра эле мен өзүм өтө мындай адекваттуулукту жакшы көрөм да. Ар бир нерсе мисалы өзүнүн чеги менен болуш керек деп ойлойм. Эгерде баягы базовый нерселер, мисалы ошол эле кийим кечек болсун, тамагы болсун, албетте биз эч качан баягы чектөө койгон эмеспиз. Бул нерсеси да мага азыр жакпай баратат да, акыркы убактар, потому что өткөндө мындай бир случай болду. Бизде мындай эми үйгө бир жумана бир ген уборкага мындай служба келип турат да, атайын. Келип полностью ген уборка кылып турушат да. Ошол убакта байкаганым, апасы баласын алып, кичүү баласын алып бир нянясы менен бир жерге кетип калды, бир жумуштар менен кетип калышты. Анан кызым үйдө жатыптыр, жөн элечи телефон чукулап жатыптыр да. Ошол жердеги службада келген кыздар, жаш кыздар иштеп атыптыр. Пол жууп, антиментип, анан мен кирип келип эле карасам, ошондой бир случай, анан мен өзүмө суроо бердим да, эмнеге мындай болуп калды депчи. Эмнеге менин кызым ошол эжелер, албетте тааныбаган эжелер, бирок эжелер иштеп атса эмнеге жатат? Бул биринчиден тарбият жагынан тура эмес депчи. Анан сразу урушуп кирдим, эмнеге жатасың? Эмнеге эжелериңе жардам бербейсиң деп. Десем, конечно, папа, албетте менин кызым, менин сөзүмдү эки кылбайт. Жардам берди, бирок мындан кийин уже буга чейин мен уже промахтарды бергеним эсимде бар. Демек апасы кылбаса, муну чото байкап калыптырмын буга чейинчи. Апасы демек кызына ошо норма көрсө, демек значит я уже промахнулся. Мен байкап калыптырмын. Муну мен ойлойм, в первую очередь ошол кызы баягы кызы апасы үйдө кожоке болгондон кийин ошол тазалык жагын болсун, тамак жагын болсун, калган жагын өздөрү караш керек деп ойлойм. Эгер жетишпей калса, албетте анда жардам керек. Анан башка жардам келди деп эле коюп жатып берген, телефон чукулап же телевизор көрө турган, бул таптакыр туура эмес. Кийин биз эми
же күйөөгө тийгенден кийин үйүндө ошентип жатса, албетте бул мага минус. Демек, ата энеси ушундай кызын бага алган жок деп айтылат да. Тарбиялуу болуптур. Анан дагы даяр нерсени бергенден алыспыз. Мисалы мен эми кызым биз ар кандай баягы кичи жерлерибизде иштеп келген буга чейин. 1-2 жыл болуп калды иштейт да эми. Анан атайын бир нерсе, бир мотивация катары муну кылып берсең, блогер там муну жазып берсең, там мынча төлөп беребиз деп саатына деп үйрөтүп койгонбуз. Ошол жагынан өзүм мисалы өзүнүн 1 жыл мурун телефон алган, мисалы iPhone алган да. Потому что заработала. Ошол сыяктуу нерселерге поощрять эткенге аракет кылабыз. Балама да ошону үйрөткөм да. Анан так бирок бекерден бекер мындай берип, жөн эле папа дай мне там мынча берчи, тинчи эмне кыласың, муну алат элем, тигини алат элем, жок. Болбойт. Ар бир нерсени өзүнүн баягы жетиш керек деп ойлойм. Ошо максат койду. Эгерде ошону каалап атса, анда бир каким-то образом он должен заработать. Он должен найти способы, как это заработать. Жеңил оокат болбойт. Жеңил оокат болуш керек деп ойлойм. Жеңил болуш керек. Сон Самат байке, сизге рахмат атайын келип, көңүл бөлүп, аябай сонун маектерди ачык айрым куруп бергениңиз үчүн. Буюрса эл кызыгып көрөт деген ойдомун. Алдыда да жаңы багыттарды ачып атыптырсыз. Буюрса ал учуру келгенде миннет деп ойлойм. Ошол багыттарыңыз сизге ийгилик алып келсин. Сизге рахмат, Назира. Буга чейин көп интервью бердим элем, бирок мынчалык ачык айкын баягы өзүмдүн сырларымды айта эле келем. Айттым белем, эсимде жок. Бирок негизи мен ойлойм, адам баласы баягы пендечилик деген ар бирөөбүздө бар. Ошондон негизи баягы өзгөчө популярдуу адамдар, өзгөчө шоу бизнесте аралашып жүргөн адамдар өздөрүн идеалдуу кылып көргөзбөш керек деп ойлоймун. Ар бирөөбүздүн өзүнүн кемчиликтерибиз бар, жана көп. Ошол менен ошолорду билип, анын үстүндө иштесек, гана белгилүү бир деңгээлдеги ийгиликке жетишебиз деп ойлойм. Сизге рахмат. Ошентип интервью чакырып алганыңыз үчүн. Буюрса алдыда жакшы проекттерибиз бар. Буюрса чогуу иштешип, ар дайым жакшылыкта көрүшүп жүрө берели. Назира, сенин уруксатың менен менден мындай бир сунуш болуп атат. Бүгүн биз сен менен аябаганда көп темада сүйлөштүк. Анан ошонун бирөөсүндө айтып кеткенде эле мен мисалы сен ар бир сурооңо баягы без маскасы жок, ачык айкын жооп бергенге аракет кылдым да. Анан ошол биздин көрүүчүлөрдөн бир суроо сурабайлыбы? Анан жакшы комментарий берген болсо, ошого бир жакшы бир белектерди кыйгаралы. Кандай дейсиң? Сон болот, сон болот деймиз. Анда урматтуу көрүүчүлөр, силерге мындай суроо. Негизи шоу бизнес өкүлдөрү көбүн эле таанысаңыздар керек. Концерттерден көрүп каласыздар, тойлорду көрүп каласыздар, балким кээ бирөө менен доссуңар. Анан балким социалдык тармактарда эфирлерде бир адам, андан тышкары башка адам. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Кандай негизи карайсыз? Ошондой негизи жылдыздар, ырчылар, актерлор ошондой болуш керекпи же все-таки өзүнүн жөнөкөй алып жүрүш керекпи? Чыныгы жүзүн көрсөтүш керекпи? Чыныгы жүзүн көрсөтүш керекпи? Ошондо айтып койсоңуз, ошол жөнүндө ой толгооңуз кандай? Анан эгерде мисалдар болсо да жаза кетиңиз. Эң жакшы 3 комментарийге менден бир жакшы 3 приз болсун. Приздерин азыр айта алабы же кийинирээк айта алабы? Мага кызык болуп атат эмне приз? Кандай призбе? Эми биринчи призди жакшы бир олуттуу бир китеп кылалы. Сон болот. Сенин автографың мененби, кабыл меттериң экөөбүз менен, анан чогуу сүрөткө түшүп беребиз, чогуу. Экинчи призибиз бир жакшы бир ресторанда бир ушун болсун. Сон. Аны да кааласаң чогуу кылсак болот же, үчөөбүз кылсак болот же өзүңөр кылсаңар болот. Дагы призди болсо, дагы бирөөнү мен ошол парфюммен заниматься этмесмин. Жакшы менен бир олуттуу бир соонун бир жит болсун, парфюм болсун. Аны дейсиң. Сон. Аны дагы же сен бересиң, же мен берем, чыгып аны сүйлөшөбүз. Болобу? Анда сүйлөштүк. Анда жакшы китеп, ресторанда тамактануу бир 3000 сом деп койсок болот, 3000 сомго жакшы тамактансак болот деп. Анан бир жакшы бир парфюм деп коелу. Анда силердин комментарийлерди күтөбүз. Биз баарыбыз Кудай мурса экөөбүз отуруп алып окуп чыгабыз, анан чогуу тандайбыз. Сон болот. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, сиздерден чыдамсыздык менен комментарий күтөбүз. Жылдыздар, шоу бизнестегилер маска кийип жүрүш керекпи же чыныгы жүзү менен чыгыш керекпи деген суроо койдук. Жазыңыздар, активдүү болуңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.